1 май эмгекчилердин эл аралык майрамы менен куттуктайбыз. Бул күн АКШнын Чикаго шаарында 1886 жумушчулар 8 сааттык убакытты талап кылып митингге чыгышкан. Ошондон улам ушул күнгө чейин дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү бул күндү 1 май күндү эмгекчилердин ынтымагын, биримдигин, тынчтыгын сактоо үчүн ошол символ катары кабыл алынып калынган. Сегодня 1 мая, День труда. В честь чего он был создан? В честь того, чтобы равноправный труд был. И ради Конституции, которая создавалась вместе с Днем трудом. Я желаю всем вам приятного отдыха на выходных и полного удовольствия о работе. 1 май мен үчүн абдан маанилүү күн. Бул майрам эмгектин баалуулугун эске салат. Ар бир адам жашоодо ийгиликке жетиш үчүн аракет кылыш керек. Эмгек адамды өсүрөт, тарбиялайт. Ошондуктан бул күн мен үчүн абдан маанилүү. Азыркы жаштар абдан эмгекчил болуп өсүп келишип атат деп ишенем. Анткени алар окуу менен ишти биргеликте кылып, өз алдынча болууга аракет кылышууда. Бул жакшы көрүнүш. Ошондуктан ар бир адам эмгектин маанисин туура түшүнүш керек. Этот день отмечается в честь уважения труда граждан Крымской Республики, и этот день нужно провести с семьей и родными. Этот день напоминает нам о важности честного труда, ответственности и вклада каждого человека в развитие страны. Для многих это день отдыха, встреч с близкими и хорошего настроения. Но главная его цель этого праздника – это уважение к человеку труду. Саламатсыздарбы, 1 май эмгек майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эмгектенген адам алда карай жылып, жана алда койгон максаттарына жетет деп ишенем. Этот день особенно объединяет людей из разных профессий и поколений. Оно символизирует уважение к труду, единство и лучшее стремление к будущему. 1 май майрамы жон гана майрам катары эмес, бул эмгекчилердин укугун, тең салмактуулугун караган, даңазалаган күн болуп эсептелинет. Бул ар бир адам баласынын жашоосундагы эмгектин орду канчалык чоң экенин даңазалайт.